урматтуу өкмөттүн өкүлү. Мен bir топ жол бул трибунадан кайрылдым. Былтыр өткөн 2019 жылдын май айында Базаркоргон Жайтерек деген жолду Минтранстын балансын алганда премьер-министрдин ошол жака иш сапары болгон. Ошонун негизинде элдердин кайрылуусу менен бул жолду былтыр 19 жылы май айында Минтранстын балансын алып, мына бүгүн 20 жылдын 16 январына чейин бир техника, бир иш да болгон жок. Себеби былтыр ушул кечирээк баланска алганга байланыштуу Минтранстын каражат бөлүнбөй калды деген шылтоону айтты эле. Алмаз Акунжанович, мына азыр 2020 жыл болду, ушуну Минтранска тапшырма берип, быйылкы иш пландарга киргизип, каражат бөлүп, ошол жолду стандартка алып келип, анан элдин каттоосуна шарт түзүш керек. Бул боюнча мен бир топ жолу кайрылдым, тилекке каршы, мына азыр кар болсо дагы бир техника жүрбөй атат да. Ушуларды көз көмөлгө алып, тапшырманы берип, анан жыйынтыгын айтып койсоңуздар. Себеби азыр эгер планга кирбей калса, быйыл да каражат жок деп, ал жолго эч нерсе жасалбай калат. Эми эл түшүнүп турат, бүгүнкү күндө ал жолду сразу эле стандартка келтирип, асфальт жасаштын кереги жок. Бирок эч болбосо техника жазда күздө бир жүрүп, суу өткөн жерлерине анча-мынча турбаларды коюп койсо эле, азыркы мезгилге талапка бир топ жакшырып, жооп бергенге жакындап калат да. Негедир быйылкы жылы дагы бул боюнча эч кандай жооп болбой атат. Ошонго байланыштуу урматтуу төрага, сиз ушул протоколдук тапшырма берсеңиз, ушуну көзөмөлгө алып чечпесек, мына мунга чейин да билесиздер, мен жогорку кеңештин трибунасынан 2-3 жолу кайрылдым, жыйынтык болбой атат. Ушуну эске алып койсоңуздар. Рахмат.